Билим арыбас, өнөр карыбас. Арбаңыздар урматтуу Кыргыз радиосунун угармандары жана Баластан телеканалынын көрүүчүлөрү. Кайрадан назарыңыздарда Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен биргелешкен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча Улуттук комиссиянын биргелешкен республикалык акыл таймаш долбоорунун 13-чү чыгарылышы. Балдар, бизди күтүп жатасыңарбы? Албетте биз билебиз, силер бизди күтүп жатасыңар. Анткени биздин классташтарыбыз качан чыгат, кайсыл күнү көрсөтөт деп силер тынчсызданып бизге байланышка чыгасыңар. Андыктан жарым саат биз менен бирге болуп, классташтарыңарды колдоп, сүрөө менен бирге өзүңөрдүн дагы билим деңгээлиңерди тереңдетип алууга силерде мүмкүнчүлүк бар. Эмесе, баарыңарды биз менен бирге болууга чакырып, биз оюнубузду баштайбыз. Эмесе, алыстан ат арытып, жол карытып, дал ушул оюнга катышып, билим деңгээлибизди сынап көрсөк деп келген командалар менен тааныштыралы. Биринчи команда Ысык көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Аден Истамбеков атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген ийгилик командасы даярдаган кыргыз тил жана адабият мугалими Кожоканова Рыскүл Самидиновна. Алардын атаандашы Ош облусунун Каракулжа районунан түзүлүп келген Кемеңгер курама командасы жетектеп келген мугалими Жуманазарова Мейиркан Шакировна. Саламатсыңар балдар, студиябызга куш келдиңер. Маанайыңар жакшыбы? Даярдыктар жакшыбы? Бизди Баластан каналынан көрүп аттыңарбы? Оюн тууралуу маалыматыңар барбы? Эмесе ийгилик каалайлы дагы оюнубуздун шарттары менен таанышып алалы. Оюндун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана министрликтин алдындагы билим берүү сапатын өнүктүрүү департаменти. Суроолор тест түрүндө берилип, 5, 6, 7 класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалат. Бул болсо оюнубуздун шарты тууралуу кыскача маалымат болду. Эми алдыда оюнга көз салып, өз бааларын берүүчү Калыстар тобу менен тааныштыралы. Калыстар тобунун төрайымы Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5 улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова. Жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Ошондой эле Кыргыз радиосунун журналисти, Акыл таймаш долбоорунун редактору Жаныбек Эсеналиев. Биз адаттагыдай эле эфирибизди баштар алдында кайсыл команда биринчи баштайт экендигин аныктап алганбыз. Бул жерден эскерте кетели. Биздин оюнубуздун шартын өзүңүздөр деле баамдап билип калсаңыздар керек. Биринчи баштаган команда кийинки оюнда же кийинки суроолор берилгенде экинчи баштайт, ал эми экинчи баштаган биринчи баштайт. Орун ушинтип алмак салмак улана берет. Биринчи бөлүм. Команданын саламдашуусу. Мектеби тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо. Команда мүчөлөрү менен тааныштыруу. Албетте, биринчи бөлүм саламдашпай иш баштаба дейт. Келиңиздер, саламдашууга кезек берели. Биринчи болуп бизге Кемеңгер командасы баштап берет экен. Кана Кемеңгер командасынын саламдашуусуна көңүл буралы. Саламдашуу салт экен, сабырдуу кыргыз элимде. Салтты бизде бузбайлы, салам айтып сиздерге. Айылымдын аты Каракулжа, туулуп өскөн мен анда. Азыр окуп жатамын, мектебим Орозали Сайдилканов атында. Кеп өзөгү салам болот элибизде, салам салтын бек сактаган жерибизде. Салттуулап салам менен сөз баштайлы, күч тартуулап дем кошуп деми бизге. Салам кошот адамды ажыраган, бириктирет көңүлдү чачыраган, саламдашуу ынтымак бөксөрбөсүн, көбөйсүн жарык жүздөр жадыраган. Саламдашуу элибиздин улуу салты, улуулардын бизге үйрөткөн ыйык парзы, улууга да, кичүүгө да урмат кылуу, илгертеден келе жаткан кыргыз салты. Арыбаңыздар. Мен топ башчысы Бурханбекова Амина, топ мүчөлөрү. Мен Ыдырысов Омат. Жумашбекова Асема. Мен Макенов Улук. Мен Манасова Айжамал. Биздин атыбыз Кемеңгер. Биздин уран Билим эркин бийик кылат адамды, биз билимди дайым ыйык тутабыз.
Акыл менен өнөр көккө жеткирет, бул таймашта кемеңгер балдар утабыз. Биз атыбызды кемеңгер койгонубуздун себеби каадан аркты бек туткан кыргыз элим Кемеңгер, Кылымдардан бери жоголбой келген кыргыз тилим кемеңгер. Кулалы таптап куш кылган, курама жеп журт кылган. Мына сатабыз Кемеңгер. Автономиялуу облусту тузуп, мамлекетибизге өмүр берген Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков сыяктуу чыгаан аталарыбыз кемеңгер. Кыргыздын паспорту болгон эки өмүрлүү Чыңгыз Айтматов, Алкул Осмонов сынды акын жазуучу аталарыбыз кемеңгер. Гуманду, Айкөл жана билимдүүлүккө үйрөткөн биздин Орозали Сайдылкановдун автордук гимназия мектеби Кемеңгер. бүгүнкү күнүбүздү уюштурган Улуттук телерадио берүү корпорациясы кемеңгер. кемеңгер Элден төрөлгөм, сактайны ыйык жөрөлгөм, акыл билимди туу тутуп, баар талам өнөрдөн. Кемеңгер сөзүн чечмелей кетсек, келечектеги элимдин маанилүү эртеңин негиздөөчү гумандуу эмгекчил раритеттербиз. Асыл таштан акыл жаштан дегендей. Билимдүү жаштар элибизде көп болсун, мамлекетибиз ар тараптан өнүгүп, телегейи тегиз, төгөрөгү төп болсун. Бұл кемеңгер командасының саламдашуысы болды. Келіңіздер эми ийгилик командасының саламдашуысын чогуугалы. Ассалому алейкум, кадырман элим аманбы? Амандык айтып жалпыга саламдашсам жаманбы? Ысык көлдөн айтам саламды, агайын тууган аманбы? Келтирип айтам саламды, калстар тобу аманбы? Саламатсыздарбы урматтуу, максаты бийик, милдети ыйык, сунганы билим, издегени илим, тарбиясы бекем, дүйнөсү кенен мугалимдик кесиптин ээлери, билим жолун келечекке кадамдап бара жаткан атаандаштар жана калстар тобу. Авалдан биздин кыргыздын асман жердей баркы бар, алатоо өскөн мекеним, ааламга кеткен даңкы бар. Кеп өзөгө салам болот элибизде, салам салтын бек сактаган жерибизде. Салттуулап салам менен сөз баштайлы, күч тартуулап дем кошуп демибизге. Салам кошот адамды ажыраган, бириктирет көңүлдү чачыраган. Саламдашуу ынтымак бөксөрбөсүн, көбөйсүн жарык жүздөр жадыраган. Саламдашуу салтта бар, кадырлуу кыргыз калкта бар. Саламдашпай өтүп кетсем, анда менде күнөө бар. Кабарлашы бар бир күндү баалайлы, кайтып келбейт өткөн күндөр кечеки. Ал абалды ден соолукту сурашып, амансынбы дешели. Эң мурун салам берүүчү атанын үлгү салты бар. Ага эже коноктор, амансынбы жалпынар. Ар адамга бакыт менен талайдын аруу жолун тилейм күндө санаймын. Ал анткени күн жаңырып артаңда. Асыл сөздү айтканды мен баалаймын. Жаратканга шүгүр кылып бүгүн да жалпыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Биз дагы ушул салтты бузбайлы, саламдашпай сөз сандыгын ачпайлы. Эң алгач саламдашып андан кийин кеп учугун таанышуудан баштайлы. Гүлдөгөн жыргал турмушта ачылган бакты таалайым. Ак мектептен үйрөнөм алтын билим сабагын. Мен топбашчысы Асанкалиев Умар. Таалайым кенен ачылган, алга согот жүрөгүм, эл оозуна аталып, элге жагуу тилегим. Мен топ мүчөсү Курманова Береке. Карегимдей сактаймын, китептин ар бир барагын. Ар сабактан 5 алып, Кубаны чулайм апамдын. Мен топ мүчөсү Ырымбекова Нурайда. Басам гүлдүү нурду жол, көк булутту жиреймин. Бурала басып жарк этсем, булуттан чыккан айдаймын. Мен топ мүчөсү Туратбекова Айпери. Ата-энемди кубантып, акылдуу кызы боломун. Алдыда болуп ардайым, арбынба алам ан сайын. Мен топ мүчөсү Эмилбаева Елина. Ичке жергескенен жер, карагай толуп сайында, жер бети сайма гүл ачкан, жетилген толук жайында. Мээримдүү, ак көңүлдүү, акыл эстүү, эли бар бир тилектүү, бир мүнөздүү. Элине бакыт конгон сыймык толгон, ушул жер мен төрөлгөн жер эмеспи? Истамбеков мектебим окууга тартат күн сайын, мугалим бизге кам көрүп, билимин берет талыкпай. Истамбеков мектебинен даанышмандар көп чыккан, жаштарга жолду көрсөтүп, сыйырмат менен бааланган. Билим гүлүн сепкениң, билим алтын мектебим, ата-энемде артыкча айткан акыл кептериң, колдо болуп дептерим, ачып китеп беттерин. Жакшы экен ушунча жандай сүйгөн мектебим. Ийгилик деген бул ынтымак, шаттык, ийгилик деген бул өзүңдү сүйүү, баалоо. Ийгилик бул мыкты, чың ден соолук, ийгилик бул үйдөгү береке, ырыскы. Ийгилик бул чөйрө менен жылуу, шайыр мамиле, ийгилик бул жасаган ишиңе кубануу. Ийгилик бул ак пейил,
таза, жакшы ойлор. Ийгилик бул жүрөктүн, жан дүйнөнүн тынчтыгы. Ийгилик бул балдарыңдын кубанычтуу күлкүсү. Ийгилик бул ачык көңүл жарык маанай. Жакшы окуп ийгиликке жетебиз. Мынакей көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бул ийгилик командасынын саламдашуусу болду. Албетте саламдашып алдык. Эми келиңиздер негизги бөлүмгө өтөлү. Билимиңди сынап көр. Экинчи бөлүм. Билимиңди сынап көр. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан 2ден суроо берилет. Эсиңиздерге салып өтөлү, суроолор Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти тарабынан даярдалды. Ошондой эле ойнубуздун дагы бир өзгөчөлүгүн баштар алдында айтып коелу. Эгерде биринчи командага берилген суроого жооп болбой калса, тактап айтканда туура эмес жооп берип койсо, экинчи же болбосо атаандашы жооп берсе болот. Эгер туура жооп берген болсо, анда упай ал командага кетет. Андыктан эки команда тең, берилген суроолорго так туура жооп берип, аны менен бирге мүмкүнчүлүктү дагы колдонсоңор болот. Эмесе ойнубузду баштайлы. Биринчи кыргыз тил сабагынан ийгилик командасына биринчи суроо. Алды сызылган сөздөрдөн эгин деген маанини туюндурган сөздү аныктагыла. А. Календарда кызыл менен белгиленген күндөр мамлекет үчүн көптүк деле кылбайт дейт депутат. Б. Эгер кийим жашыл кездемеден турса, ага түшкөн көчөттөр кызылдан тандалып, буюмдун өңүн ажарлантат. В. Тактап айтканда, кызыл кыюлуу калпак аркылуу айыл эли толугу менен күйөө баланы тандап алуу укугуна ээ болушкан. Г. Көрүп турганыңардай, Бектемирдин кызылы сапатын кампага келгенче жоготкон. Биздин жооп даяр. Биздин жооп Г варианты. Көрүп тургандарыңардай, Бектемирдин кызылы сапатын кампага келгенче жоготкон. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Ыр саптарындагы боштуктун мааниси боюнча туура келген сөз менен көркөмдөп толуктагыла. Киришсе ким да болсо чеп тургузат. Чеп былай, каптап кирсе душман бузат. Балдарың баары ушундай өсүп турса, багынтып бул жүрөктө ким? Үч чекит. Варианттары: А. Басынтат, Б. Коркутат, В. Багынтат, Г. Сыздатат. Биздин жооп даяр. Бул В варианты. Жооп туура эмес. Бул мүмкүнчүлүктү Кемеңгер командасы колдоно алабы? Ана силерде жооп барбы? Жооп даяр. Биздин жообубуз Б. Коркутат. Жооп туура. Демек, упай Кемеңгер командасына кетти. Эмесе Кемеңгер командасы силерге кыргыз тилинен биринчи суроо. Чамалама санатоочудар катышкан сүйлөмдөрдү аныктагыла. Биринчи: түш ченде гана азыраак эл аягы суюлбаса, эртең менен кечинде үйүндө толадам. Экинчи: мен болсом ичимен бу байкушту эки чайнап бир жутам го деп аяптырам. Үчүнчү: жыйында 10дон ашуун маселе каралып, бир катар чечимдер кабыл алынды. Төртүнчү: 60ка чыккан атаңды алыс жолго жибербе деп эле кармап калбадыбы? Варианттары: А. 1-2, Б. 2-4, В. 1-3, Г. 2-3. Демек, экөөсү туура болот экен, Кайсы вариант тандадыңар? Бизде вариант В варианты 1-3. Жооп туура. Экинчи суроо. Сүйлөмдөгү бир өңчөй мүчөлөрдүн санын аныктагыла. Чыдамкай, токтоо, эмгекчил адам гана баарын жеңет. Варианттары: А. 3, Б. 4, В. 2, Г. 5.
Бизде жооп даяр. Бул жерде А варианты 3 биринчөй сынат очут бар. Жооп туура. Эми кезек кыргыз адабияты сабагына келип жетти. Кыргыз адабияты сабагынан бизге Кемеңгер командасы жооп берет экен. Кемеңгер командасы даярсыңарбы? Толубай сынчы поэмасында Азиз хандын тагдыры кандай болот? Варианттары: А. Толубайды ордуна хан көтөрөт. Б. Ээн тала эрме чөлдө жалгыз калат. В. Душманга туткунга түшөт. Г. Катачылыгына кайгырып жүрүп өлөт. Биздин жооп даяр. Биздин жооп Г. Катачылыктан кайгырып жүрөт. Жооп туура эмес. Демек, бул мүмкүнчүлүктү ийгилик командасы алат. Кана силерде жооп барбы? Биздин жооп даяр. Биздин вариант А. Толубайды ордуна хан көтөрөт. Жооп туура эмес. Мынакей, эки команданын тең жообу туура эмес болду. Туура жооп: Толубай сынчы поэмасында Азиз хандын тагдыры ээн тала эрме чөлдө жалгыз калат экен. Экинчи суроого өтө берели. Үзүндү кайсы чыгармадан берилген? Береке бер буудайга, далым күйдү бул жайда, баба дыйкан бар болсо, бир карашар ал жайга. Варианттары: А. Шырылдаң. Б. Опмайда. В. Бекбекей. Г. Акыйнек. Бизде жооп даяр. Биздин жооп Б. Опмайда. Жооп туура. Кезек ийгилик командасында. Даярсыңарбы? Кетти. Кыргыз адабиятынан биринчи суроо. Жарамазан ырларына төмөндөгүлөрдүн кайсынысы мүнөздүү? Варианттары: А. Кордоо. Б. Алдоо. В. Айтышуу. Г. Саламдашуу. Биздин жооп даяр. Г. Саламдашуу. Жооп туура. Экинчи суроо. Чыгармадан берилген үзүндү боюнча ырдын түрүн аныктагыла. Чокоюм буттан суурулуп, чорболду таман туурулуп, чарыгым буттан суурулуп, чарчадым таман туурулуп, чой-чойлоп жүрүп өлөмбү, чокуда бир күн буулугуп. Варианттары: А. Тамсил. Б. Жарамазан. В. Кошок. Г. Арман. Биздин жооп Г варианты Арман. Жооп туура. Ошентип, кыргыз тил, кыргыз адабиятынан берилген суроолор дагы соңуна келди. Кезек болсо тарых сабагына келди. Эми балдарды тарых сабагынан байкап көрөлү. Балдар, силер тарых сабагынан кандайсыңар? Келгиле, силер дагы өзүңөрдү байкап көргүлө. Ийгилик командасы үчүн биринчи суроо. Каганат деген эмне? А. Үлүш князьдын ээлиги. Б. Ээлик кылуу мамлекет. В. Мамлекет уруу. Г. Башкаруучунун аймагынын бөлүгү. Биздин жооп даяр. Жооп Б варианты ээлик кылуу мамлекет. Жооп туура. Экинчи суроо. Окумуштуулар ыйгарымдуу чарбадан өндүрүштүк чарбага өтүүнү эмне деп аташкан? Варианттары: А. Илимий техникалык революция. Б. Кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү. В. Неолиттик революция. Г. Сооданын өнүгүшү. Биздин жооп даяр. Биздин жооп Б варианты. Тактап айтканда, Кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү. Жооп туура эмес. демек, бул мүмкүнчүлүктү пайдаланууга, колдонууга биз
кийинки командага беребиз. Кана силерде жооп барбы? Жооп даяр эчке. Бул жерде биздин жооп неолит революциясы В варианты. Жооп туура. Эми кезек Кемеңгер командасына келди. Кемеңгер командасы даярсыңарбы? Жакшы. Ийгилик каалайлыдагы биринчи суроо. Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн доору түшүнүгүн тарых илимине киргизген илимпоз. Варианттары: А. Кудяков, Б. Бартольд, В. Бернштам, Г. Радлов. Биздин жооп Б варианты Бартольд. Жооп туура. Кыргыздын элдик музыкалык аспаптары. Варианттары: А. Дудка, скрипка, гитара. Б. Варган, сверль, скрипка. В. Дудка, домбра, балалайка. Г. Кылкыяк, ооз комуз, комуз. Биздин жооп Г. Кылкыяк, ооз комуз жана комуз. Жооп туура. Албетте, муну билбесек өтө уят болмак, Азаматсыңар. Эми география сабагынан кайра эле Кемеңгер командасына суроо. Биринчи суроо. Теске Ала тоосунун эң бийик чокусу. Варианттары: А. Чоктал чокусу, Б. Жеңиш чокусу, В. Батыш Аламидин, Г. Каракол чокусу. Биздин жооп даяр. Б. Жеңиш чокусу. Жооп туура эмес. Демек, бул мүмкүнчүлүктү ийгилик командасы кана колдонгула көрөлү. Биздин жооп даяр. Биздин вариант А. Чоктал чокусу. Жооп туура эмес. Эки команданын тең жообу туура эмес болду. Так туура жоопту мен айтып коеюн. Теске Ала тоосунун эң бийик чокусу Каракол чокусу экен. А биз болсо оюнубузду уланта берели. Кемеңгер командасына экинчи суроо. Орографиялык түзүлүшү боюнча Күнгөй Ала тоонун Боом капчыгайынан батышты көздөй кеткен тоо. Варианттары: А. Теске Ала тоосу, Б. Кыргыз Ала тоосу, В. Талас тоосу, Г. Жумгал тоосу. Биздин жооп Г. Жумгал тоосу. Жооп туура эмес. Демек, дагы бир мүмкүнчүлүк ийгилик командасында. Силерде жооп барбы? Биздин жооп даяр. Б. Кыргыз Ала тоосу. Жооп туура. Эми ийгилик командасына география сабагынан биринчи суроо. Кыргызстандын аймагында аба массаларынын таралышына, жылуулуктун, жаан-чачындын бөлүнүшүнө көп таасирин тийгизген факторлорду атагыла. Варианттары: А. Тоолуу рельеф, Б. Тегерегиндеги чөлдөр, В. Аянттын аздыгы, Г. Океандын алыстыгы. Биздин жооп Г варианты океандын алыстыгы. Жооп туура эмес. Жакшы эле акылдашып аткандай болдуңар эле. Демек, бул мүмкүнчүлүк силерде кандай колдоносуңар? Кемеңгер командасы. Биздин жооп А варианты тоолуу рельеф. Жооп туура. Тоолуу рельеф анткени билесиңер балдар, Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн катарын толуктайт. Экинчи суроо. Кыргызстандын кайсы регионунда же аймагында жайкы температура эң жогору? Варианттары: А. Фергана өрөөнүнүн түздүктөрү, Б. Талас өрөөнү, В. Чаткал өрөөнү, Г. Суусамыр өрөөнү.
Биздин жооп А. Фергана өрөөнүн түздүктөрү. Жооп туура. Ошентип билимиңди сынап көр бөлүмү дагы соңуна келип жетти. Албетте берилген суроолорго биздин оюнчулар канчалык деңгээлде жооп берди, аны биздин калыстар тобу баалап баамдап отурушат. Аны менен бирге классташтары, достору, мугалимдер, ата-энелер сиздер дагы өз бааңыздарды берип, бааларды санап отурсаңыздар керек. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели, суроолор Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлигинин алдындагы билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти тарабынан даярдалды. А биз болсо 3-чү айлампага кеттик. Достор, 3-чү айлампадан күтөбүз. Үчүнчү бөлүм. Улуттук нарк. Мында каада салт, нарк боюнча ар бир командага 2ден суроо берилет. Ооба, 3-чү айлампа улуттук нарк деп аталат. Мында дайым айтып келебиз, айта да беребиз. Кыргыз болгондон кийин ушул улуттук баалуулуктарыбызды, тарыхыбызды, каада салт, үрүп адаттарыбызды ар бир кыргыздын уул кызы биле жүрсө деген тилекте. Эмесе, суроолор дагы ушул багытта болмокчу. Биринчи болуп бизге ийгилик командасы баштап берет экен. Билесиңер, элибизде чем бирдиктер узундук, салмак, аянт, көлөм, убакыт, сан болуп бөлүнөт. Азыр болсо биз сиздерге узундук чем бирдиктеринен суроо берели деп турабыз. Биринчи суроо. Сөөм деген чем бирдик бар. Бул канча аралыкты билдирет? Кана? Угабыз. Биздин жооп даяр. Бир сөөм деген бул сөөмөй менен. Анан толуктайбыз. Сөөмөй менен Эмне кылат? өлчөнөт. Сөөмөй менен өлчөнөт. Аракет кылдың, бирок толук болгон жок жооп. Биз бул суроого жоопту кийинки кемеңгер командасынан алып көрөлү. Сөөм деген эмне экен? Уккансыңарбы? Сөөм деген көбүнчө чүкө ойногондо пайда болот, колдонулат экен. Ада болсо бир тапан, бир сөөм, бир тапан. Жок. Адашып калдыңар. Эки команданын тең жообу туура эмес болуп калды. Мүмкүн балдар, бизди көрүп аткан балдар, силер билет чыгарсыңар. Сөөм деген бул манжанын 3төн 1 бөлүгү. Тактап айтканда, мына 3кө бөлүнө турган болсо, ошонун 1 бөлүгү сөөм деп аталат. Эми экинчи суроо ийгилик командасына. Эски малдын көзүндөй деген сөздүн маанисин чечмелеп бергиле. Биздин жооп даяр. Эски малдын көзүндөй деп айтканда, мисалы, эски мал дегенде мал өлгөнүн айтсак болот, эски мал деп. Анын көзүндөй көзү көрбөйт дегендей. Албетте, жооп туура эмес. Бул сөздү азыркы учурда үйдөн ата-энелер деле колдонуп калат. Маани бербей калсаңар керек. Мындайын эсиңерге ала жүрөсүңөр деген ишеничтебиз. Азыр болсо биз кийинки команданын жообун угуп көрөлүчү. Кана эски койдун көзүндөй деген сөздүн маанисин силер кандай түшүнөсүңөр? Биз ойлойбуз, бул адамдын жаман сапаттарын гана көрүп, жакшы сапаттарын көрбөй калуу. Урматтуу ата-энелер, чоң ата, чоң энелер, өзгөчө бардык нерсени мугалимдерге эмес, мугалимдерге түртүп койбой, сиздер дагы азыр угуп көрүп аткан болсоңуздар, саныңыздарды бир чаап, ай ушуну билбей калдыбы деп жатсаңыздар керек. Албетте, анткени бул сөздү сиздер үйдө мүмкүн көбүрөөк колдонбойсуздар, мүмкүн балдар маани бербейт. Ошондой болсо дагы биздин баягы оюнубуздун негизги максаты ушул болуп атпайбы? Мурда колдонулбай калган, же болбосо макал лакаптарды чечмелеп биздин балдар биле жүрсө деген тилек. Биз угуп жаткан балдар үчүн дагы, студиядагы окуучулар үчүн дагы бул сөздү чечмелеп айтып берип коелу. Эски малдын көзүндөй деген сөздүн мааниси мындай. Кандайдыр бир эбактан, мурдатан көрүп билип жүргөндөй, тааныштай, көзгө үйүр сыяктанган, эски тааныштарды көрүп калганда айтыла турган сөз экен. Көптөн бери көрбөй жүрүп, же болбосо кайсы бирөөгө окшоштурганда ушундай айтылат экен. Эми оюнубузду уланта берели. Кемеңгер командасына
биринчи суроо. Узундук чен бирдиктеринде карыш деген чен бирдик бар. Бул канча аралыкты билдирет? Бизде жооп даяр. Карыш деген бармак менен сөмөйдүн ортосундагы аралык, ал аралык 15-20 сантиметр болот. Жооп туура, азаматсыңар. Болжол менен 18-20 сантиметр болот. Эми экинчи суроо. Силерге дагы төөнүн куйругу жерге тийгенде деген сөздүн маанисин чечмелеп бергиле. Бизде жооп даяр. Бул жерде төөнүн куйругу жерге тийгенде деген бул мааниси эч качан дегенди түшүндүрүшү мүмкүн. Бул фразеологизм болот. Ошол. Эч качан ишке ашпайт, эч качан болбойт. Азаматсыңар, сонун. Ошентип, оюнубуздагы соңуна келип жетти. Бүгүн биздин студияга келип катышып жаткан оюнчуларыбызды дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Биринчи команда Ысык көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Аден Истамбеков атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген ийгилик командасы. Даярдаган мугалими Кожоканова Ырыскүл Самидиновна. Алардын атаандашы Ош облусунун Каракулжа районунан түзүлүп келген Кемеңгер командасы, жетектеп келген мугалими Жуманазарова Мейиркан Шакировна. Эми кезек келип жетти. Кайсыл команда кандай упайга ээ болгондугун билүүгө. Келиңиздер, кеп кезегин, сөз кезегин калыстар тобу сиздерге берели. Бүгүнкү жыйынтык оюндун жүрүшү кандай болду? Эми эки команда тең жакшы даярданып аракет кылышты. Саламдашуусунда дагы мындай бир жакшы даярданып мыкты саламдашуу болду. Анан предметтик суроолорго келгенде баары эле жакшы келаткан. Анан ушу география сабагына келгенде Кемеңгер тобу бир аз аксап калды. Ал эми ийгилик тобу болсо тарыхтан бир суроосуна жооп бере албай калыптыр да. Эми албетте анча-мынча кемчилик болот, бирок даярдык жакшы негизинен. Саламатсыңар балдар. Эки топ тең азаматсыңар, мыкты даярдыкта келиптирсиңер. Бирок бул жерде берилип аткан суроолордун баардыгы мектеп программасынан берилип атат. Силер өткөн темалар, предметтер боюнча. Бирок кээ бир суроолорду ушул жерге келгенде өз ара талкуулап, кайдан уктук эле, билдик беле, окудук беле деген өзүңөр бир ийинди куушуруп, ушундай бир билбей калганыңарды билдирип атасыңар да. Анан бул жакта ийгилик тобу дээрлик кыргыз адабиятына эки суроону тең мыкты жооп бердиңер да, калган предметтин баардыгына бирден суроолоруна жооп бере албай жаттык да. Силер үчүн бул суроолордун баардыгы ойлондурат болуш керек. Үйгө барып, ата-энеден жана улуттук нарк боюнча берилген суроону дагы түшүнүп, аягына жетип, сурап, ата-энеңерден дагы, мугалимдерден дагы түшүнүк алат деп ишенем. Ал эми Кемеңгер тобу болсо предметтерди жакшы жооп берип атышты, бирок географиядан кыйналдыңар. Ушул предметтин үстүндө дагы окушуңар керек экен. Азаматсыңар, мындан ары окууңарга ийгилик каалайм. Жалпы упайга келе турган болсок, биздин ийгилик командасы Ак Суу районунан келген 105 упай топтоду. Ал эми Каракулжа районунан келген Кемеңгер командасы 164 упай топтоду. Балдар, биздин оюнубуздун максаты албетте жогоруда оюнубуздун башында айткандай, бир гана биздин студияга келген балдар үчүн эмес, баарыңар үчүн. Андыктан бизди дайыма көрүүгө чакырабыз. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта болгула.